Мамлекетибизде жүргөн чет элдик жарандардын бардыгы мыйзамдуу жүрүш керек. Ошондуктан бизде бардык шарттар түзүлгөн, мыйзамдуу шарттар түзүлгөн. Ошону аткарышыбыз гана керек. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин жагдайы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусундагы кеңешмеде талкууланды. Ага миграция маселесине катыштыгы бар бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана өкүлдөрү, чет мамлекеттердин Кыргызстандагы диаспоралары, эл аралык жогорку окуу жайлардын ректорлору жана ишкерлер катышышты. Уважаемые участники сегодняшнего совещания, я хотел бы сегодня вам Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен сиздерге бүгүнкү күндөгү өлкөбүздө миграциялык абал жылдан жылга курчуп бара жатканын айткым келип турат. Мындан улам мамлекет буга алдын ала чараларды катыштыгы бар бардык тийиштүү мекемелер менен бирге кабыл алышы керек. Эгер биз буга чечимдерди кабыл албасак, бир канча убакыттан кийин көзөмөлдөн чыгып кетиши ыктымал. Если мы сегодня не будем принимать решения, так через некоторое время. Жыйындын жүрүшүндө төрага Камчыбек Ташиев мындан ары мамлекетте катуу көзөмөл болорун белгилеп, мыйзамсыз жүргөн бир дагы чет элдик жарандар болбошу керектигин айтты. Алсак үстүбүздөгү жылдын январынан тартып азыркы учурга чейин Кыргызстанга 61 000 турист, 30 000 студент, расмий түрдө 12 000 эмгек мигранттары жана башка түрдүү категориялар боюнча 10 000 адам келген. Ал эми мыйзамсыз мигранттардын саны 5 000ге жакын экени кабарланды. Мыйзамдын чегинде гана алар бул жерде жүрүш керек. Мыйзамсыз бир дагы студентти бул жерге калтырбайбыз. Мына биз муну контролго алдык. Мен өзүм муну жеке контролдоп турамын. Бизден второе главное управление Исмаилов. Возьмете на контроль полностью, так, от начала до конца, каждый месяц, чтобы мне докладывали, сколько туристов у нас находится, сколько трудовых мигрантов находится, сколько студентов у нас находится, сколько из них являются законными или незаконными, пребывающими в нашей стране, так, и какие меры приняты, и какие работы проводятся. Хорошо? Мы будем контролировать отношения. Кроме того, отырыңыз. Андан сырткары, урматтуу жыйынын катышуучулары, сиздер бизге жардам беришиңиздер керек. Көптөгөн чет өлкөлүктөр учурда Кыргызстанга кирүүнүн жеңил жана жөнөкөйлөтүлгөн тартибин колдонушууда. Алар туристтердин жана студенттердин атын жамынып иш жүзүндө мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Ал эми айрым юридикалык жактар мыйзамсыз мигранттарды калкалаган учурлар бар. Мунун арты менен өлкө коопсуздугуна ар кандай тобокелдиктер пайда болууда. Вот здесь вот переговоры сотрудников, военной структуры, я скажу, которые командуют нелегалами и говорит, что им делать в РОВД. Вы сейчас пишете, давайте я вам прочитаю, хотела лично, конечно, но лично я тоже зайду, если вы разрешите, Камчыбек Адыршаевич. Ты говоришь полицейским, что хочешь не идти, кричишь, плачешь, понял? Как ты меня слышишь? Вот что ты сейчас говоришь. Так, вызывай дежурного полицейского, это он говорит нелегала. Я вот так вскользь покажу вам фотографию, Камчыбек Адыршаевич, да, человека вот в погонах, который командует нелегалами, да? Былтыртан баштап мен легальный иностранецтерди алып келгене аракет кылдым. Оны алып келип $10 000 куруткон да. Анан бардык документациясы бүткөндөн кийин 1 жылдык продление разрешение на работу алгандан кийин болсо, мен РОВДдан балдар Ленинский РОВДдан в частности угрозалар менен ал балдар тартып алышты. $10 000 күйдү, бизнесим жабылды. Ошентип аябай стрессте болуп жатып калдым. Анан в частности прямо угрожали: отдайте мне нам вещи их, деп анан без ордера я не отдам десем, все равно начали угрозы делать. Потом я побоялась, берип койдум, да. Всех тех милиционеров или там сотрудников правоохранительных органов, которые крышуют нелегальную миграцию, привлечь к ответственности. Прямо с сегодняшнего дня, чтобы я результаты видел. Выявляйте, привлекайте этих милиционеров. Все, кто, если они будут крышевать нелегальную миграцию. Я очень жестко буду к этому подходить.
Ал эми эл аралык жогорку окуу жайларында чет элдик студенттер көп болгону менен мыйзамсыз жүргөндөр дээрлик жок деп белгиленди. Жождордун биринин жетекчиси алардын медициналык камсыздоо боюнча маселесин көтөрдү. Ал аталган документти виза алуу учурунда эле каражатын төлөөнү сунуштады. Анткени кийин процесс мезгилинде тоскоолдуктар болуп жатканын билдирди. УКМК жетекчиси бул жагдайларды тез арада чечүү жолдорун карап чыгууну тийиштүү кызматтагыларга тапшырды. Ошол медициналык камсыздоонун төлөмүн виза алып аткан жерге кошуп виза алып аткан кезде эле төлөтүп койсо бир топ жеңилдейт эле. Биз ушул студенттерди ошолор төлөтүш үчүн бир топ адамдарды 5-6 адамдарды жумушка алып, бухгалтерияга кошумча бухгалтер алып, ушундай андан да бир топ тоскоолдуктар менен аткардык да. ГКМБ это можно производить, нет? Вот тиги айткандай кылса болобу, тиги киши айткандай? Канча убакыт керек? Эмне үчүн 2 ай эмне кыласыңар силер? Эмнени өзгөртөсүңөр? Инструкциялардыбы? Мыйзамдардыбы? Же положение инструкцияларыбы? Биз деген эң негизгиси азыр механизм киргиздик. Чет элдик мигрант бияка келиш үчүн 5000 сом өлчөмүндө гарантиялык акча каражат киргизет. Ал акча каражат бизде фонд түзүлүп, ошол фонддун каражаттарын колдонуп, биз кийин ошол мыйзам бузган чет элдик мигранттарга депортация механизмин колдонсок болот да. Бүгүн жакшы түшүнүк болду. Биз ишкерлер менен жакшы бир багытта иш алып барабыз деген биз ойлойбуз. 1 январдан тартып президенттин өлкөдөгү миграциялык процесстерин оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө жарлык ишке ашырылууда. Анда мигранттарга байланыштуу тийиштүү маселелер Тышкы иштер министрлигине жүктөлгөн. Юридикалык бир катар чечимдер кабыл алынган. Анда виза маселеси жана өлкө ичиндеги тийиштүү документтердин бааларына да өзгөрүү кирген. Ошондой эле Кыргызстанда миграциялык мыйзамдарды бузуу менен жүргөн бардык чет өлкөлүктөр үстүбүздөгү жылдын 10-июнуна чейин статусун мыйзамдаштырууга же өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш деп белгиленди. Ал эми 10-июндан тартып бүткүл өлкө боюнча бардык күч түзүмдөрүн тартуу аркылуу легалсыз аталышындагы активдүү текшерүү жүрөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.